Баткендин эң алыскы Кулундай айыл аймагында элеттик айымдарга машыгуу залы ачылды. Ага аялдар күн сайын барып ден соолугун чыңдап турушат. Аялдардын дараметин көтөрүүгө көрүлгөн аракеттер тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. 58 жаштагы Бактыгүл Сулайманова чек арадагы Кулундай айылынын тургуну. Ал бир айдан бери айылындагы жаңы ачылган фитнес машыгуу залына келип, өзүнүн ден соолугун чыңдап кетет. Айтымында буга чейин бел оору, бут оорулары менен күрөшүп келген. Машыгуу залына келгенден бери ооруган жерлери басаңдап өзгөрүүлөр байкалганын айтат. Biz bir aydan beri ушул жерге келип машыгып жатабыз. Бел оору, баш оору, кол оору, пут оору, стресс, бардык оорулардан арылса болот экен. Кудайга шүгүр биз жакшыбыз, ден соолугубуз кыйла жакшырып калды. Бардык жашка карабай, кары дебей, жаш дебей баарыңыздар келип şu жерде машыксаңыздар болот, ден соолугуңуздарды чыңдап кетишиңиздерге мүмкүнчүлүк толук бар. Аялдардын ден соолугун чыңдоо жана физикалык активдүүлүктү жогорулатуу багытында элек жеринде мына ушундай фитнес залы ачылып, мында жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу багытында окутуулар жана машыгуулар күн сайын жүрүп турат. Машыгуу аянтчасын түзүүдөн максат чек арада жашаган аялдарга социалдык психологиялык жактан колдоо көрсөтүү, аларды чүнчүп кетүүдөн алыстатуу, ошондой эле жүрөк кан тамыр оорулары, рак, кант диабети жана өпкө ооруларынын алдын алуу максатын көздөйт. Аталган оорулар негизинен аз кыймылдын, туура эмес тамактануунун кесепетинен келип чыгаарын айтат адистер. Аялдардын кыймылдуулугуну активдештирейик деп максат койдук да. Аял заты канчалык кыймылдуу, активдүү кыймылдап, бурчуң чыңалып жакшы болсо, булардын иммунитети көтөрөт дагы, жакшы маанайды татуулап, оорудун алдын алууга болот экен. Элек жеринде мындай демилгенин ишке ашканы эң оболу аялдарды кубантат. Анткени фитнес залга 70 жашка чейинки аялдар келип ден соолугун чыңдап кетишет. Аны менен катар аз болсо да үй иштеринен арылып эс алып та калышат. Мен бул жерге фитнес клуб ачылгандан бери келип өзүм ден соолугумду чыңдап жатамын. Мен аябай жүрөгүм титрейт эле, буттарым ооруйт эле, белим грижасы бар эле. Ошол эмелер менен машыгып жакшы болуп атат. Сонун экен. Сиздер дагы келип эс алып, ден соолукту чыңдап кетиңиздер. Белгилей кетсек, аталган машыгуу залы жергиликтүү бийликтин колдоосу менен ишке кирген. Анда машыгуу үчүн атайын шаймандар алынып, спорт менен машыгууга шарттар түзүлгөн. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.